жакшы көргөн белесине берет дейсиз. Агабыздын ден соолугу мындай турус эмес экен да. Анан 6 баланын тириличилиги кандай өтүп атат? Мен башка калдым, эмне кылышат эле. Эми башка бара турган жерибиз жок негизи. Орозо айы кимде ким зекет кылат элем, ихсан кылат элем деген бир туугандар мына ушул жерде башталып аткан 6 баланын ата-энесине башталып аткан үйгө көмөктөшүп жардам берсеңиздер болот. Şu sizlerdi күтөлүп отурабыз. Иншалла баштап калса. Жумуш башталды буйруса. Качан баштайсыңар, качан башталат? Башталса көмөктөшөт элек, жардам берет элек, жардам беребиз дегендерден Алла разы болсун. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандықтар, арбаңыздар, жалпыңыздардын кирип келген Рамазан айыңыздар кут болсун. Бүгүн Рамазан айынын алгачкы күнү. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандықтар, Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Мына ушул 2024 жылдагы Рамазан айына аман эсен, аман соо жеткиргенине канчалаган момундар, бир туугандар, мекендештерибиз ушул Рамазанга жетпей калды чындыгында. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, эң негизгиси бул тирүүлүктө, бул жарыкчылыкта ден соолугубуз бүтүн, аман эсен жүргөндүгүбүздүн өзү бакыт чындыгында, урматтуу мекендештер. Анан кереметтүү 30 күндүк Рамазан айы турат. Мына ушул Рамазан айында жалпыңыздардан мен суранып кетем. Жалпыңыздарга сунуштап кетем. Албетте Рамазандан Рамазанга жеткиргенге шүгүрлөр болсун. Бирок ушул 30 күндүк Рамазан айын жөн гана бир текке кетирип убактарыңыздарды мындай жөн эле бир кетирип албаңыздар дейт элем. Ар бир убактарды сарамжалдуу иштетип, ар бир убактарыңыздарды бир кереметтүү иштерге алдын ала пландап, ошол жумуштарга өзүңүздөрдү мындай арнасаңыздар дейт элем. Мисалы, албетте көптөгөн азыр жаз келип атат. Бир эле кайрымдуулук эмес, урматтуу мекендештер. Жада калса ушул айланага бир жашыл чай кеп, бак тигип, жана башка кыскасы адам баласына бир пайдабызды тийгизип калаарлык ушул Рамазан айында иш жасап калсак деп айтып кетерлим. Урматтуу мекендештер, мен кайра эле ушул Жалал Абад жергесиндеги дачада турам. Бүгүн сиздерге бир керемет жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп турам. Албетте бул керемет жаңылык будан 1 ай мурда, 1,5 ай, 2 ай мурда үйү урап калган 6 баланын ата-энеси менен сиздер менен бөлүшкөм. Билесиздер, тааныйсыздар. Мына ошол үй бүлөнүн үйүнө келип турабыз. Бүгүн бул үйдө керемет жаңылык бар. Бул эмне жаңылык десеңиздер, урматтуу мекендештер, бизде керемет жаңылык. Мынакей Кутубек Таксырда как раз бизди күтүп атты эле. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Шүгүр. Дамдысызбы? Аллага шүгүр. Рамазан кут болсун. Рахмат, өзүңөрдүкү. Мына шүгүрлөр болсун. Рамазан айында
көрүшүп турабыз. Былтыр эле Рамазан айында тааныш эмес элек. Аллах таала ушул сиздин жакшылыгыңызга ушул Рамазан айында бир себепкер кылайын деп жөнөткөн экен, жол салган экен. Мына Рамазандын башында жакшылык иш баштаардын астында турабыз иншалла. Иншалла. Урматтуу мекендештер, жүрүңүз бул тарапка өтүп алалы да. Мынау эстедиңиздер да. Бүт бардыгын көргөзүп коюңузчу. Бул жакты көргөзүңүз. Куттубек Таксыр бала чакасы менен жашап, 6 баласы менен тааныштырган жер мына жер. Бир бөлмө үй. Мына бул жерден бул жагы урап жыгылып калган үй, мына ушул жак, урматтуу туугандар. Үйдүн дубалынын эң бийик жери ушул жер окшойт. Бул дубал аркаңкы дубалдарды коюп турулган. Себеби бир жолу бардыгын эле ачып койбостон бир каша катары тосулуп турсун деп бул жактары турат. Ал эми калган жерлер бардыгы тазаланды. Рамазан айынын башында турабыз, достор. Биз ушул жерде Куттубек Таксыр үй бүлөсү менен сүйлөшүп, КАМАЗдарды сүйлөшүп, сиздерге биз көрүнбөгөнүбүз менен мына ушул натыйжа болду, ушул жыйынтык болду. Сиздер алгач таанышкан могул жерде жыгылайын деген үйдү толугу менен мына тазалатып, жерди даярдап, стройка баштаганга Кудайым буйрса даяр турабыз. Эртең эмес бүрсү күнү усталар келип жумушту баштайт, иш башталат Кудай кааласа. Биз эми муну аркаңкы дубалындагы алып, анан чертожду чийип алып туруп, фундаментти биринчи куюп алган болсок, анан акырындык менен буйруса ушул Рамазан айынын ичинде ушул үйдү тургузуп, тикелеп жаап алсак деген жакшы ниетибиз турат, урматтуу достор. Мына ушундай бизде сонун керемет жаңылык, көптөн бери сиздер менен бул иштер менен бөлүшпөй калдык. Бирок албетте ар бир иштер сиздерге бөлүшүп туруш деле эми шарты да бардыр, балким убакыт жетишпей аткандыр. Бирок мына ушундай натыйжа болду. Кудайга шүгүр. Урматтуу достор, сиздердин берип аткан жардамыңыздар менен ушул мусор сусурлары тазаланып, иштин башааты башталып турат. Кудай кааласа эми эртең фундаментин баштап алсак, анан бул 6 баланын ата-энеси Куттубек Таксыр эжекебиз ушул быйыл ушул жерде жаркыраган бир сонун үйгө, жаңы заманбап үйгө кирип жашап калса деген ушундай бир изгир тилегибиз турат. Куттубек Таксыр өзү үй бүлөсү менен квартирада туугандар. Квартплатасындагы жардамдашып, квартплатасына көмөктөшүп, ушул квартирага чыгарып койгон бир туугандарыбыздан Алла разы болсун, Кореядан бери байланышып, ушул агаларыбыз квартирасына болсо да жардамдашайлы деп ушундай бир кабарлашып, аманаттарын бөлүшкөн. Таксыр кантип атасыз? Аллага шүгүр. Ден соолук. Жакшы түшүк. Бала чака кандай? Бала чака жакшы болуп атат. Окуп атышабы? Жакшы. Жаңы квартирада кандай жашоо кандай болуп атат? Жакшы түшүк. Эми жер үйдө эле десиз да? Жер үйдө. Азыр ал квартиранда мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ал жерде барып сиздер менен бөлүшөлү, кандай жерде жашап атат. Буйруса эми үй бүткөнчө балким ошол жерде, ал жерде тура келбесе дагы башка жакта карайбыз. Кыскасы батирлеп квартиралап турат убактылууча. Анан үй бүтүп калган болсо ушул жерге кайра көчүп келет. Эми бул жерди болсо мына көрдүңүздөр, айланасын толук мындай көргөзүп бериңизчи. Эгер 0,5 болгондо жакшы көргөзүп бермей экен камеранын. Бул ширинасы аябай мындай ускирак экен. Мына жерден баштап ол жерге чейин ашып барса бир 10 метр чыккыдай экен. Бул жагы болсо бир ашып барса бир 22 метр чыккыдай экен. Даже мына жер 10 метр деле чыкпайт, бир 8 метр, 10 деп коюнчу мына. 1 2 3 4 5 6 7 8. Мына үйгө чейин 8 экен, мына болуп калса 9 метр экен. Ошо 10 метр экен өзү негизи. Бирок биз сала турган үй мына жерге чейин келсе, ширинасы 4 болсо, кайрылы ушул ордуна узуну 4-5 метр болуп, узун кайрылы ушул жерге 3 бөлмөлүү, ушул жерге ылайыкташтырылган бир жакшы шарты менен үй түшөт деген ушундай ниет кылып турабыз, Кудай калса. Мына жактан баштап калабы, бул жак ушул подвалыңыз мына жактын асты болуп калдыбы? Эми ошол жерлерге карап, жердин асты подвал эмес, ыңгайлуураак жемеге карап туруп анан кийин башталат да туугандар. Жумуш башталды, буйруса. Качан баштайсыңар, качан башталат? Башталса көмөктөшөт элек, жардам берет элек, жардам беребиз дегендерден Алла разы болсун. Келиңиздер эми. 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Биз биргели дагы
Биз бардыгыбыз жапа-тырмак биригип, биз эртең бир чоң бригада уста салабыз, 5 уста келип түшөт. Эгер алар жетишпесе, үстүнө дагы уста салабыз. Кыскасы ушул эртелик менен, тезирдик менен колдон келишинче каражатыбыз азыр ушул үйгө жетерлик болбосо деле, ушул ишти толугу менен баштап туруп, эми биягы бир Аллага таянып туруп баштаган болсо, Кудай калса бүтүп кетет деген үмүт ниет кылып турабыз. Жумуш башталар алдында, орозонун алдында мен силерге кайрылып кетем. Орозо айы кимде ким зекет кылат элем, ихсан кылат элем деген бир туугандар, мына ушул жерде башталып аткан 6 баланын ата-энесине башталып аткан үйгө көмөктөшүп жардам берсеңиздер болот. Жардам бериш үчүн кайрылуу ушул видеонун астындагы счеттор коюлган. Ошол жака түздөн түз жардам берсеңиздер, Кудай калса, мына сиздердин аманатыңыздар менен ушул үй тикеленет иншалла. Узакта иштеп аткан мекендерсе иштерине ийгилик. Бизге жардам берип, бизге кичине каржылап аткан адамдарга чоң рахмат. Аларга Алла разы болсун. Иштерине ийгилик. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Ошо силерди күтүп эле отурабыз. Иншалла баштап калса. Буюрса баары жакшы болот, кыжалат болбоңуз. Анан үйдөн чыккан материалдарды мен көргөзгүм келип атат. Мына бүт эскилиги жаман такталарды баардыгын иреттеп, ушул отунга, мындайга жыйып, анан мусорга кетип, баардыгы ушундай бир өз орду менен жай менен чыкканы чыкты. Туугандар, буюрса маселе ушундай эми. Кудай кааласа, бүрсү күнү усталар келсе, дароо опалубкаларды коебуз. Анан дагы биздин бир жакшы агабыз фундаментине жардам берем деп турат. Растворун даяр КамАЗда келген раствор бар го. Мына ошондой жардам берем деп турат. Бирок бул жерге техника келиш маселе болуп турат. Эми ошол техникага жол таап келген болсок, опалубканы дароо тизебиз, арматурду токуйбуз, дароо фундаменти куюлат. Анан кирпич заводдор дагы эми азыр иштеп баштай эле экен. Кээ бир жерлерде даяр кирпичтерди КамАЗдарга жүктөп чыгып сатып аткандар болот. Эми 1-2 сом кымбат болсо да айла жок алабыз. Эми ошодон баштайбыз. Кыскасы жумушту карап турбаш керек. Баштадык. Келиңиздер. Кутбек таксыр эми бала чакадан кабар алайлы. Квартираны көрөлү. Каерде эл менен бөлүшөлү, кандай жерде жашап атат, эл дагы көрсүн. Жакшы эле жерде жашап атабы, эмне болуп атат бала чака деги деп, Буюрса, мына эми үйдүн эмеси границасы так. Көрөбүз эми проекти чыггандан кийин сиздерге айтайлычы. Мына жерлерди ойлонолу, могу жерлерди карайлы. Эртең фундамент чөгүп кете турган болбош керек. Кечээки жашап аткан үйүнүн границасы бул жак болчу. Бул жагы тандыркана болчу билесиздер, баня болчу. Эми ушуну ойлонуш керек эми азыр. Кандай кылабыз? Ушу ордун эле салынабы, же башкача кылабызбы? Ойлонуп туруп, боло тургандай кылып, эртең залакка кетип калбай тургандай кылып туруп, Кудай кааласа баштайбыз, туугандар. Ушундай кимде ким ой пикир болгон болсо комментарий калтырыңыздар, жазыңыздар, сунуш пикирлериңиздер жазыңыздар. Ушул видеону максимально таратыңыздар. Келиңиздер эми бир ынтымакташалычы. Ошон үчүн мен сиздерге айтар элем, жөн эле көрүп койбостон 2 эле кнопка, акысыз ал кнопканы басып коюш. Ошол кнопканы сөз басып коюңуздар. Суранып кетем. Таксырым, жүрүңүз. Үйгө баралы. Кирпич бизде таш коюш балдар менен. Онуна Бала чака менен таш берип коймой ошо сталарыбыз. Уруу тозоп баса таш коюш. кирпичти го эме кылабыз. Аны алыш маселе жок. Бирок берге материал алып кириштик кичине жагдай жаратат ушул. Таш кылабыз. Балнон ол эртең даяр келе турган растворду алып кирдирип алганыбызда сонун болот эле да. Бетон менен мешалка кылып даярдап турбайт элек. Ал даяр раствор келет да. Ал раствордун сапаты да күчтүү болот да. Наркы жолдон көрүш керек экен анда. Тапкан жакын Шланга мененби, бирдеки менен алып келип. Негизи ушул жолдон эле постоянно каттайсыздар. Балдар мектеп ушул жол менен каттай. Ушул центральный жол өзү ушул да. Центральный трасса. Негизи могу архивдин көтөрүп көрбөстөр. Ушул балким мына жол кенендир машина жүрөт турган жолдор эле. Архивди көтөрүп койбодук биз. Эч ким мындай Эчким кылбады. мисалы мына жол мененчи нарака канча семьяга барат? Бул жол менен ого көп семьяга барат. Көп семьяга кетеби? Аркасында бүт ушундай барат. Эч кимиси мына жол боюнча көтөрүп чыккан эмеспи? Жок, бунун аркаларында деле ушундай жолдор да ушундай. Центральный жол. Наракта деле. Түшүнүп кетип бердим. Бул башкача. Бала чака үйдөбү? Башка үйдө. Жүрүңүз эми бала чакага бара алганда.
туугандар, мынауке Жалалбат деген белгини көрүп атасыздар. Мына ошол Жалалбат жазуунун аркасы Куттубек Таксырдын үйү биз келаткан. Ал эми берки бети ушул бул кайсы көчө болуп калат деген көчөнүн атын так эсимен чыгып атат. Мына ушул көчөгө батирлеп квартирага көчүп келген экен, кадимки эле жер үй. Мектепке деле жакын экен, шаардын ортосунда азыр жашап атышат. Кайра эле мурункудагыдай эле чакан үй окшойт го. Жаш балдарынын эмелери бул жактабы? Нарактагыдай эле экен да жер үй, э? Ооба. Бала чага мектептеби же үйдөбү? Мектепте жарым үйдө. Жакшы. Кантип атасыздар, жеңе? Тынчсыздарбы? Тынч, Кудай шүкүр. Бала чага тынчпы? Тынч. Салам алейкум, кандайсың? Сол жакшыбы? Бияка көчүп келдиңиздер. Ооба. Бир айдан өтүп калды окшойт, э? Экинчи. Жылуу эмеси кандай болуп атат? Жылуулугу жакшы. Жакшы элеби? Ооба. Бала чага тынчпы? Бала чага тынч, Аллага шүкүр. Нарактагыдай элеби? Ооба. Көнүшүп калдыңыздарбы? Түшүп калдым. Шүкүр. Үйдүн баарын бузуп коюптур. Ооба. Келдик. Курайын деген үй бир жолу курап жок болуптур го. Багын барып көрүп келгенбиз. Көрүп келдиңиздерби? Эмеден дагы карап аттым билем, өзүңүздөр да кошо карашып жардамдашып аткан экенсиздер. Бул жерде казайында кошо жашайбы? Мына кичинекей жакта Ар жактабы? жашайт. Эми үй бүткөнчө ушул жерде эптеп турабыз эми, буюрса. Ооба, Кудай шүкүр. Жана квартира 3 комната квартирасын берип турам деген домдогу да Куттубек Таксыр ал дагы туугандарын киргизип коюптур да, айттым го. Эми канчалагандар берем деп ниет кылат, учур келгенде таппай каласың да чындыгындачы. Эми бирок ошентсе деле Алла ыраазы болсун, бирок мындай үмүткөр кылбаш керек да туугандар. Бериш үчүн берем деп ооздон чыгарыш керек да. Анан жөн эле берет элем, минтет элем, антет элем, кокуй алып келип карайт элем, минтет элем. Алла ыраазы болсун, бирок ошол сөздү айтканыңыздарга дагычы. Бирок учурунда ошону кыла келгенде таппай каласың да чындыгындачы. Шаардагы жер үйлөрдүн биринде батирде туруп атышат. Азыр эртең бир күн эми үй башталып калса бир 2-3 ай болуп турсак бул жерде 3 айда бүтүрүп беребиз деген эми ниет болуп турат ошол үйдө. Усталар эле иштеп турса, эң негизгиси эмне дейт? Каражат маселеси да, каражат эле болуп турган болсо, Кудай кааласа, иш токтобой эле турса, тез эле бүтөт го деп ойлойм. Балдар дагы өз үйүнө кайтып калса. 6 балаңыз бар беле Таксыр? 6. 6 Эң улуусу канчада эле? Эң улуусу 7-чи класста окуйт. 7, Эң кичинекей тиги. Эң кичинекейиңиз төшөктө жаткан, а? Биякта жаткан. 3 ай. Ооночу. Андан да кичинекейи барбы? Андан Бул төшөктө жаткан канча жашта? Ал 1,5 жаш. 1,5 жаш, 6 айлык. Ал 3 айлык. Бул 3 айлыкпы? Эң чоңуңуз канча 7-чи класста. 13. Мектепке алыс болбой атабы балдарга? Жок, маршрутка менен барып келишип атат. Маршрут менен барып келип атабы? Жакшы. Эмне жаңылыктар? Кантип атасыздар? Жашоо турмушта кантип атат? Элге, коомчулук менен бөлүшкөндөн кийин ой пикирлер кандай болуп атат өзүңүздөрдө? Жаңылык деле жок, Аллага шүкүр жашап атабыз. Ошол жерден кичинебизден условиясы бар азыр. Газ бар, свет бар, жылуу үйүбүз, чакан, 6 балабыз менен шүкүр жашап атабыз. Үй жылуу эле, Жылуу. Жакшы. Ушундай достор, анда эмесе кыскача бүгүнкү маалымат болду. Куттубек Таксырдын сиздер жок болуп кетти го деп атсаңыздар керек эле. Үйдү көрдүңүздөр. Дрон менен дагы толугу менен мына көргөзүп берип атабыз, баардыгын көрүп атасыздар. Шаардын кайсыл жеринде жайгашкан, кандай жеринде турат, айланасында кандай үйлөр бар, шаарга аралыгы, алыстыгы канчалык турат, негизи эле ал жерге курулуш салыш үчүн кандай шартта турат, анын баардыгын сиздерге көргөзүп бердик. Эми баягы курулуш материал жеткириш кыйын болуп калат эле деп токтотуп коюш болбойт. Адам айласынан эчтеке качып кутула албайт. Чындыгында баардыгын кылса болот, ниетке жараша. Ошол үйлөрдө эле убагында кандай кыйынчылыктар менен салынса керек, Кудай кааласа эми ошол колдон келишинче аракет кылабыз, үйдү бүтүрөбүз деген ниет болуп турат. Балдарды бири-биринин чоңдору карашып эме кылыша береби Таксырым? Ооба, булар бири-бирин чоң айтып кое берет, карап. Ушундай эң негизгиси бактылуу ата-эне экенсиздер, 6 балаңыздар бар, 6 балаңыздар ден соолугу менен дегендей, баардыгы жакшы, сонун дегендей,
Ушундай туугандар, мекендештер, мен дагы айтам, ушул видеону максимально таратыңыздар, WhatsApp'тарга сөз таратыңыздар. Эртең бүрсү күнү усталар келет. Келер заматта опаловкаларды тезеп, бетон кандай керет, аны дагы карап, арматураларды токуп алып иш баштап, фундаментин чыгарып алсак, баягы 0 деп коет го, 0ду чыгарып алган болсок, анан нар жагына кете берет эми. Үстүнөчү, мисалы кирпич деле анын үстүнө кете берет. Чатыр деле үстүнө кете берет. Жакшы спонсорлор байланышкан, эми алар деле убагы келгенде таппай калбасак болду. Теникесин мен алып берет элем, анан бунусун мен кылып берет элем деген агаларыбыз, бир туугандарыбыз байланышып атат. Буюрса эми үмүт кылып туралы, ушунчалыгына шүгүр, башталып атканына шүгүр, Кудай буйрса. Мындан башка дагы бир эле ушул иш менен такалып, ушул ишке эле байланып калбастан биз Рамазан айында бир топ иштер менен алек болобуз деген ушундай бир ниеттер бар. Жакшы иштер башталат, Кудай калса сиздер менен бөлүшүп турабыз. Буга чейин эмнеге жок болуп кеттиңер деген суроолорго деле бир убак учур келгенде жооп беребиз. Эң негизи баары жакшы туугандар, баардыгы сонун кыжалат болуп, тынчсызданып, сарсан болуп сурап аткан сиздерге рахмат. Бул иш токтобойт. Ойлобоңуздар, иш токтоп калды окшойт деп. Убактылуу кичине жеке жумуш, турмушка байланыштуу андай бир аз басаңдап турат, бирок күн жылып калды, иштер башталат. Ал эми экран аркасында бир топ эле иштер болуп келди былтыры деле. Экран аркасында сиздер көрбөгөн 3 үй бүлөнүн үйлүү болушуна себепкер болгонбуз. Экран артына сиздер көрбөгөн канчалаган бейтаптарды Турцияга, Индияга жөнөтүп атабыз. Мисалы, жөн эле сиздерге көрүнбөсөк иш токтоп калды деп ойлобоңуздар. Экран аркасында көптөгөн жанагындай көмүскөдө иштер болуп атат туугандар. Эми баардыгы Аллага маалым, Алла көрүп турат, Кудай көрүп турат. Бир Алла көрсө болду. Пенде чындыгында көрсө деле учурунда көрбөй өтүп кетиши мүмкүн. Пенде үчүн эмес, жасаган ишибиз Алла үчүн болсун дейт элем. Аманчылыкта көрүшкөнчө, салам алейкум.